Кызылгүл Султанбековна Хантеңир айыл аймагынын айылдык кеңешинин төрагасынын орун басары болом. Өзүңөргө белгилүү болгондой, биздин Жыргалаң бир кездерде олгун солгун болуп, балдардын баары миграцияга кетип, бир каралбай калган, жүрөктү оорута турган мезгилдер болгон. Анан бүгүнкү күндө мына өзүңөр көрүп тургандай чоң жакшы ийри долбоорлор келип атат. Айыл ичибизде жумушчу орундар түзүлүп атат. Жумушчуларды, туристтерди киргизип иш менен камсыз болуп атышат. Андан тышкары жолубуз оңдолуп атат. Эң көйгөйлүү маселе ушу көп жылдардан бери жол маселеси болчу. Суубуз кирген, буюрса эми иш бар жерде кемчиликтер да болот, кемчиликтер болбой койбойт, сөзсүз болот. Бирок жетишкендиктерибиз көбүрөөк десем жаңылышпаймын. Дөрүс эми тышка кеткен балдардын баары келип, андан калса гостевой үйлөрдү салынып атат азыр. Бул Ала Тоо резорту улуттук деңгээлдеги Тоолужа курорту киргенине байланыштуу эң кубанычтуусу ошо биздин айылда болуп, андан калса үч чокку тең Хантеңир айыл аймагында болуп атат. Анан бюджетибиз дагы көбөйөт, чоңойот деген мезгил ойдобуз. Анан эми Кудай буюрса 1-3 жылдын ичинде аябай чоң дүйнө жүзүнө таанылган айыл болобуз деп терең ишенип атабыз. Шаардан алыска аймак болуп эсептелинет да. Анан кандай кыйынчылыктар болот куруу иштерине? Курушка кыйынчылыктар жердин өзүнүн алыскы жайгашкан жери, инфраструктуранын жоктугу. Мунун баарын биз эми инфраструктурасын азыр куруп атабыз да. Ошол себептен кийинки курулуштар жеңил болот. Азыркы учурда негизинен эле ушу климаттык оорчулуктар тоскоолдук болот. Мисалга бул жерде 2 күндүн биринде жаан чыгат. Ошол себептен курулуш иштери жаан убагында токтотуп баш керек. Жаан токтогондон кийин кайра жумушту башташ керек. Ушундай нерселер бар. Шаар ичинде канча объект болот, кандай? Бул жерде 5 жылдыздуу, 4 жылдыздуу, 3 жылдыздуу отелдер жайгашкан. Алардын проекттери толук бүттү. Андан тышкары апартаменттер, коттедждер, боз үй шаарчасы да болот, мечта болот, спа зоналар болот. Андан тышкары балдарды ойнотуучу да зоналар болот. Мунун баардыгы ошо генералдык планда көрсөтүлгөн. Азыр биз сиздерге толук маалымат беребиз. Сатуу иштери, жер сатуу иштеринде канча менен бааланып атат азыр? Аны уже никому Маалымат айтсаңыз. Жалпы курулуш иштери боюнча бүгүнкү күндө курулуш иштери толук башталды десек жаңылышпайбыз. Себеби биз министрлик тарабынан курулуш министрлиги тарабынан генералдык план иштелип чыккан, ар бир имараттын проектилери толук иштелип чыккан, жумушчу проектилери биз ошолорду четинен берип атабыз. Андан тышкары биздин курулуш министрлигине ошол эле суу системасын жайгаштыруу боюнча тапшырма келген. Биз ошону азыркы учурда ишке ашырып атабыз. Суу системасы боюнча 4000 куб суу системасы болот. Бул ушул шаарчаны толугу менен камсыздайт. Шаар боюнча айта кетсек, 12.000 киши, 12.000 туристке дайындалган шаар болот. 12.000 кишини бир күндө кызмат көрсөтүп турган шаарчы болот. Бул жердин баардык изилдөө иштерин баардыгын бүткөнбүз. Азыркы учурда мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай эле курулуш иштери толук жүрүүдө. Курулуш иштери канча убакытка созулат? Качан ишке берилип курулуш иштери азыркы учурда жерлерди аукцион аркылуу сатыла баштады. Ошол курулуштун башталышынан 2 жылдын ичинде толугу менен бүтүрүш керек. Мисал катары айта кетсек, азыркы учурда мен билгенден ушул 10го жакын блок кетти. Өзүңүздөр көргөндөй эле баардык техниканын баары ушул жерде жүрөт. Бүгүн эле жумуш болбосо, атак күндө эми жумуш жүрүп атат. Бул эми шаардан алыска аймак болуп эсептелинет да. Анан кандай кыйынчылыктар болот куруу иштерине? Курушка кыйынчылыктар жердин өзүнүн алыскы жайгашкан. Мен өзүм 1976 жылдан бери ушул Жыргалаң айылында жашап келатам. Убагында бул шаар аябай күркүрөгөн, шахталарды өтө баалаган жакшы шаарчы болчу. Эми бул жерде таш көмүр чыкчы да убагында. Жакшы сапаттуу таш көмүр. Анан кийин сайыл кулагандан кийин баардык кыймылдар токтоп, мурун тиги эсер менен баягы кызматташып жанагы карагай тиги анын темир тезектин бар ушактан келчү, анан баары токтоп калгандан кийин кыйналыш башталган. Эми баягы токтоп, жумуштар токтоп, элдер уже жакпыягы кете баштап, баягы акча тыйын, жашоо тиричилик кичине оорубай баштаганда анан бара уже элдер такыр эле кете баштаган, үйлөрүн таштап, кээ бирөө бузуп,
Анан азыр эми Кудай буйрса бизге да ошо Кудайдын куттугу ишенip көңүл бурулуп иштерге жакшы алатыбыз жок деген орнобузга баса курулганда бул биз үчүн аябай чоң сыймык, чоң кут болуп атат. Баарыбыз сүйүнүп атабыз. Ушуну баары курулуп мына башталды десек болот. Эми жолдору болуп атат. Кыргызстандын өнүккөнү менен мына бизди кошо четинен алыска тонага жашасак да ошо өнүгүү башталды деп ишенип кеткен жана. Аты жөнүңүз? Салмак Мартбек Жумалиевич.